Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда уулум экөөбүздүн кол эмгегибиз, балдар аянтчасын жасадык. Улам экөөбүз. Ошону сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Бул жагы болсо селкинчек, гүйлөнчөк десек болот. Узундугу 6 метр, 3 орундук, өзгөчө могул. Машинанын дөңгөлөгүнөн ушуну абдан жактырышат. Ыңгайлуу болот экен чынжырлар менен. Бул болсо узуну 6 метр, бул жактын дагы андай эки муз тебе турган жери менен. Бул жагы болсо мындай аркан менен чыга турган. Бул жагы болсо мындай тепкич менен чыга турган. Балдарга абдан жагат экен бул. Колдон келишинче жыгачтан, табигый материалдан жасаганга аракет кылдык. Ушунун баардыгын могул шайман куралдар менен жасадык. Андай деле көп эменин кереги жок экен. Шурповерт, электроара, дрель, могу шлифовать этип атабыз. Баса могул столду дагы бүгүн жасап бүттүм. Толук бүт элек. Дагы келтирип жасайбыз. Негизинен бүтүп калды. Көптөн бери ушундай столду өзүм каалап жүрдү элем. Салмактуу, бекем, сонун стол болду. Ушундай туугандар. Андыктан өз колуңуздар менен ушундай балдар аянтчасын балдарыңыздарга куруп берем десеңиздер, интернетте көптөгөн видеолор бар экен. Кеткен чыгымдар канча болду деп сурасаңыздар, болжолу бир 80 000 тегерегинде каражат кетти. Жыгачтар кымбат экен. Калганы кол эмгегибиз болду. Ушундай туугандар, кимге жакса лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.